Саламатсызбы? Регионда Абалким автордық программасы. Бул апта ичинде да коронавирус илдети жуккандыгы аныкталган жарандарыбыздын саны дээрлик күн сайын көбөйүп жатты. Бүгүн 4 апрелге карата бул оору 144 мекендешибизден аныкталганы расмий жарыяланды. Алардын ичинен 9 адам медицина кызматкери. Ноокат районунун бир тургуну коронавирустан улам каза болду деген маалымат да тарады. Жакшы кабарлар да болбой койгон жок. Бүгүн күнгө аталган илдеттен 9 бейтап айыгып, үйлөрүнө жиберилди. Албетте, бул сандын күн санап көбөйүп, бардык бейтаптардын айыгып кеткенин кабарлоочу күндү сабырдуулук менен күтүп турабыз. Коронавирус илдети жугуп, ооруп, кыйналып жаткандар өзүнчө бир маселе болсо, буга байланыштуу киргизилген өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режиминин артынан кыйынчылык тартып жаткандар экинчи чоң бир маселеге айланды. Күнүмдүк тиричилиги үчүн иштеп, нан таап, үй бүлөсүн багып жүргөн жарандарыбыздын эми жумушу жок калды да, бала бакырасын багууга эч кандай мүмкүнчүлүк табылбаган шартка келишти. Демек, бул катмарга сөзсүз түрдө кимдир бирөө тарабынан жардам берилиши керек. Мындан башка жол жоктугу түшүнүктүү болуп турат. Биринчи кезекте албетте өкмөт тарабынан колдоо күтүлөт жана бул колдоолор кайсыл бир деңгээлде көрсөтүлүп жатат. Карапайым эл ушундай абалга кептелгенде аргасыз баягы шайлоо алдында көчөдөгү мамыча болобу, аялдама болобу, бактарак болобу, түркүн түстөгү партиялардын желектери менен толуп кеткен күндөр эске түшөт. Ошонун баарын ким кылды эле? Кайсыл каражатка болду эле? Албетте азыр парламентте депутат болуп отурган чоңдорубуз кылганы белгилүү да. Мына илдет келгенден бери 15 күндөй убакыт өттү. Ошол депутаттарыбыздын шайлоо алдындагыдай активдүүлүгү кайда? Башка эч нерсе бере албаса дагы жок дегенде, ошол шайлоо учурунда көрүнгөн жерге чүпүрө килген сыяктуу эле элди медициналык беткаптар менен каптап кирсе болбойт беле? Абалким эми алдыңкы күндөрү ушундай кылышар. Абалким мындай аракет жасоо алардын оюна келе электир. Депутаттардын баары эле унчукпай беткапка чүмкөнүп отуруп алган жери жок. Айрымдары элге колдон келген жардамын берип жатышат. Алар бербесе дагы жакшы дагы коңшу, достук мамиледеги мамлекеттер бар экен. Ошолордун жардамы тийип атат. Анан дагы бул жумада Сузак элине баягы эле жардамын берип келген оор күн түштү дегенче биринчилерден болуп элдин оорун жеңилдетүүгө киришип көнгөн Камчыбек Ташиев тарабынан кезектеги жардам көрсөтүлдү. Бул жардамдарын элге көрсөтүп, ишкерлерге кайрылып, силер дагы жардам бергиле, бүгүн берилбеген жардамыңарды качан бересиңер деп демилге да көтөрдү. 100 кап un 50 килограммдан. Бул Барпа айыл өкмөтүнө. Анан сырткары мына Атабеков айыл өкмөтүнө 110 кап un, Көгарт айыл өкмөтүнө 100 кап un. Мунун ошол 200 жанагы адамга даярдап келген жардамдарды ал жеке мен өзүм атыман даярдап келдим. Ал эми мына Жогорку кеңештин депутаты Динара Шертаевна Исаева 500 000 сом акча берип, ошо 500 000 сом акчасына 310 кап 50 килограммдык эме алдык, жанагы un алдык. Ошону мына 3 айыл өкмөткө бөлүп бердим. Şu жакшы бала канча элге жакшылык кылды. Рахмат. Ошол жүзгө чыксын, иши ийгилик болсун. Эч убакта жамандык көрбөсүн. Бардыгыңар рахмат. Тынч болгула.
Daima berekeler olsun. Ошол келген бала баян бала чакалар менен ойноп көрүп, чын денсаулык болсун деп. Өмүрүңүз болсун. Amin Allah. Albatta, bul көрүнүштөрдөн үлгү алып, бираз түшүнүүгө оңолуп, мен дагы башкаларга жардам берейин деп аракетин көрө баштагандар да бар. Бирок эл деген эл экен. Арасында муну туура түшүнгөндөрү да, туура эмес түшүнгөндөрү да жок эмес. Анан дагы бир нерсе. Бүгүн эми өзгөчө абал кирген аймактардагы эл арасында коронавирус илдетин жугузуп албоо маселеси экинчи планга түшүп, биринчи маселе посттордон эптеп бир амал менен өтүүгө айланганы байкалып турат. Пропуск алуу үчүн акча төлөөгө даярлары да бар. Посттордон өтүү үчүн кайсыл бир кызматтагы туугандарынын абийирин төгүп жаткандары да жок эмес. Мекендешим, бүгүн маселе посттордон кантип өтүүдө эмес, үйдөн чыкпастан оорудан сактанууда жатканын түшүнүүгө сизди дагы бир ирет чакырып кетебиз. Саламатта калыңыз.